Анакей достор, сахар дагы эле жок экен. Караңыздар, 95 сомдон килограммы. Кыргызстанда азыр кумшекер маселеси канчалык коркунучтуу? Базарларга агылып кирип барып, шекердин бардыгын сатып алуунун кереги барбы? Айыл чарба адистеринин жана Кайыңды кант шекер заводунун жетекчилигинин айтымында андай кылуунун таптакыр кереги жок. Анткени өлкөдө алдыңкы 2-3 айга шекердин запасы кенен жетет. Демек, элдин кооптонуусуна эмне себеп болду? Буга чейин Орусия мамлекети Евразия экономикалык биримдигине кирген өнөктөш өлкөлөргө да дан эгиндерин, анын ичинде кумшекерди экспорттоого чектөөлөрдү киргизет деген маалымат тараган. Маселен, Кыргызстан Орусиядан шекерди импорттогусу келсе, ал өлкөнүн айыл чарбасы менен кошумча сүйлөшүү жүргүзүп, андан соң гана ала алмак. Бирок кечээ 15 март күнү жаңыланган маалымат боюнча ЭАЭП өлкөлөрүнө дан эгиндерин киргизүү 30 июнга чейин чектелгендиги айтылса, шекер уюмга кирбеген 3-чү мамлекеттерге гана 31 августка чейин чектелгени айтылды. Кум шекер менен бүгүнкү күндө суу аздыгынан болду. Биз өзүбүздү бир 40%га чейин камсыз кыла алабыз. Бул эмне деген? Биздин жылдык орусча айтканда потребность деп коет. Мамлекетибизде 110 000 тонна, да? Биз Кыргызстан ошону биз потреблять этебиз, да? Ошонун 40%ын биз өзүбүздө атамекендик өндүрүүчүлөр бар, ошолорду чыгарып өзүбүздү камсыздап алабыз. Бул где-то бир 40 000 тоннадай, да, мындай 40 000 45 000 тоннадай. Шекердин калган бөлүгүн Евразия экономикалык биримдигинин атайы квотасына ылайык 3-чү өлкөлөрдөн алып келүүгө мүмкүнчүлүктөр бар. Башкача айтканда 70 000 тонна кум шекерди бул уюмдан сырткаркы мамлекеттерден алып келсек болот. Өткөн 2021 жылдын 11 айында Кыргызстан шекерди 2020 жылдын ошол эле убагына салыштырмалуу 3 эсеге көбүрөөк импорттоду. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматына ылайык 44 941 тонна ташылып келген. Кеп кант кызылчасы жана кант камышы тууралуу жүрүүдө. Импортталган бул көлөмдөгү шекердин баасы 22 миллион 800 000 АКШ долларын түзгөн. Россиядан 21 000 тонна алып келинсе, Бразилиянын кант камышынан алынган шекердин көлөмү 10 000 тоннага жеткен. Азербайжандан 7 000, Казакстандан 4 000ге жакын, Беларустан 2 000ге жакын болсо, Польшадан 860, Ирандан 130, Кытайдан 75, Өзбекстандан 50 тонна импорттолуп, калганы Европа биримдигинин өлкөлөрүнө жана Корея республикасына туура келет. Белгилей кетсек, 2020 жылдын ошол эле январдан ноябрга чейинки аралыгында 3 эсеге аз 15 000 тонна шекер 7 миллион долларга алып келинген. Мен оюмча дагы сырттан да кире турган 3-чү өлкөнүн квоталары дагы бар болгону айтылды. Ошондуктан сахар жагында негизи андай деле коркунучтуу маселе болбоорун айтам. Негизи бирок спекулятив нерседен биз алыс болуш керекпиз. Негизи эле спекулятив нерседен, анткени элдерде бул нерсе бизге жетпейт дагы деген нерсе менен кичине ажиотаж болуу максаты рынокто ошондо болуп кетти. Былтыр 2020 жылдага караганда кант кызылчасы эгилген аянттар 22,8%га кеңейген. Бирок мындай жылыштар өлкөнүн шекерге болгон керектөөлөрүн кескин өзгөртө албайт. Өлкөдө 2 кант заводу иштеп келет. Бири Кайыңды кант, ал эми экинчиси Кошой заводу. Өзүңүздөр билгендей, Кошой заводу акыркы жылдары үзгүлтүктүү иштеп келүүдө. Айыл чарба министри Аскар Жаныбековдун айтымында, министрлер кабинетинин 11 марттагы жыйынында импорттолуп келген кум шекери менен өсүмдүк майынан кошумча нарк салыгын албоо чечими кабыл алынган. Ошондой эле өлкөдө 20 000 тоннага жакын шекер кампада сакталган. Бул 2,5 айга жете турган запас деп аталды. Мындан тышкары өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы материалдык резервтер фондунда 3 айга жетерлик кум шекер сакталып турат деп айтты. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда Кайыңды кант акционердик коомунда 11,5 000 тонна складында кум шекерибиз бар. Андан тышкары өстүргөн кант кызылчасы үчүн эсептешкенде кум шекер менен алган дыйкандарыбызда 8,5 000 тонна кум шекер бар. Эсептеп көргөнүбүздө бул өзүбүздүн эле Кайыңды канттан чыккан кум шекерде 19 000 тонна бүгүн физикалык көлөмүбүз бар Кыргызстанда. Андан тышкары биздин импортерлор ушул 1,5 000 тоннадан ашыгыраак кант алып киришти жакынкы күндөрдө. Ошондо эсептеп көргөнүбүздө 20 000 тоннадан кем эмес кум шекер бар Кыргызстанда бүгүн. Советтер Союзу мезгилинде Чүй облусу өлкөнүн шекер чыгаруучу борбору болуп, башка республикаларга да жеткирилчү. Ар бир райондо Токмок, Кант, Шопоков, Беловодск, Карабалта жана Кайыңдыда өз шекер заводдору болуп, жылына 2 миллион тоннага чейин кант кызылчасын алып, 200-250 000 тонна шекер өндүрүп келген.